Могу Тилек Токтогазиев деген бирер кул ушул посту жазууга аргасыз кылды дейт Аразакова Дариха өзүнүн Facebook баракчасында. Керегим сага айтам, келиним сен ук, башыңарды угуп койгула. Жапаров өзүнүн абактан чыгуусун кеминде 5 жылга болжолдогон. Былтыркы ушул убактагы план боюнча Мекенчил партиясы жок дегенде 3 мандат менен болсо да жогорку кеңешке кирип сууну акырындап жылытып, аягы кайнатуу эле. Кудайдын буйругу экен эл ага чейин бышып жетилип, агай өз ордун татыктуу тапты. Анан эле Текебаев баш болгон, Сурабалдиева деген суречки, төш болгондордун жаштарды биз алып чыкканбыз деген сөзүңөр болбогон кеп. Токтогазиев сойкудай ар кимди этектеп, жалтыраган башка таш менен жеп, кийинки күнү ырчы чоорчулар, үсүйүн асийиндер менен кошо эл топтоого аракет кылганда 5 октябрь күнү адашкан козудай болуп жүргөн мекенчилдер каккан казыктай бир жума бою турган эч ким тана албайт. Керек болсо люстрация деп эскилерге кошулбайбыз деп менин атакем баш болгон жаңы саясатчыларда эл агымын буралган жок. Ушул жерден кыпчып кетчү сөз площадьта мекенчил деп бакырып элге алгачкы болуп дем бергендер Жапыкеев менен Аспеков болгон. Это уже другая история. Бирок барыңыздарга кошкон салымга чоң рахмат. Агитация учурунда да ага чейин да Камчыбек Кыдыршаевич менин өз жанымды элиме гана арнайм, элим үчүн гана жашайм деп ураан чакырып жүргөн. Бул сөз бекеринен эмес эле, анткени ковидтен кийин агайдын саламаттыгына жакшы эле доо кеткен. Үстүккө босток эл жүгүн мойнуна илип, куйтуңдап Кыргызстанды 5-6 топко бөлүп алган эскилер менен кырылышып жүрүп, далай ден соолугундагы жоготууда. Биздин элде мээ болсо ушундай өз жанын берем деген лидерлерди колдоп гана алуусу, пайдаланып алуусу керек. Камчыбек Кыдыршаевичтер түркүгү жок. Садыр Жапаров Нуркожоевич абада өзү жалгыз калкып жүрө албасы, барына эле маалым. Ошого ушак менен аларды араздаштырам деген жаш баланын оюнундай номериңер бул сапарда өтпөйт. Адамдай эле элге иштейм десеңер колдомок бар. А биздин чиновниктер программа сунуштуу ордуна сасып, акча чачып, анан эле байып аягында бири-бирине чычып баштады. Агайдын калыстыгын мындан бил, Текебаев камалганда соодалашпай дача сууга ким күнөөлүү экенин айтсын деген таризде пост жазалы дегенде жыгылган адамды тепкилебей бирөөнү каралабагыла деп тыйып койчу. Силерге канча тузак койбогула капканыңарга илинчүү макоо жок. Бул эки достун достугуна доо кетсе, бүткүл Кыргызстан эки бөлүнүп жатып каларын баарыбыз билип, ага эч качан жол бербейбиз. Ата журт Мекенчил деген ал аңдышкан абысын эмес, жөн эле командалык оюн болуп ойногон партиялар. Биз бүт тармакта жада калса, ошол эле ата мекенде бар экен, сенин башың кайдан аңдамак эле. Саясатты мындай коюп өзүңөрдүн эле шермендеңерди күндөн күнгө чыгарбай, андан көрө өз башыңар менен жакшы идея сунуш кылсаңар, кичине кадырыңар калмак. Ал эми эки достун достугу эки дүйнө бекем болсун. Экөөнү тең Аллахтан Кыргыз элинин багына бекем ден соолук, узак өмүр, жүрөгүнө ыйман жана адилеттүүлүк сурайбыз. Аллахым ушул эки досту себеп кылып, Кыргыз элинин келечегин кеңейтип, чоң жол ачып берсин. Ар бир кыргыз жаран татыктуу жашап, мамлекетибиз бүтүн кадырлуу болсун. Эл чындыкты билсин. Тажикстан эли жерлерди ээлеп жатабы. Көкташ айылында Кум Мазар деген жерде 50-гө жакын Тажикстан жарандары тазалоо иштерин жүргүздү. Мындан улам ок атышуу эки тараптын ортосунда чыр чыкты. Тажикстан куралчан чек-арачылары көзөмөлдөп турат. Ал эми кыргыз чек-арачылары жок. Муну ким териштирет дейт видеого тарткан жергиликтүү эл. Булак Эл чындыкты билсин. Тилек Маткуренов кийинки шайлоодон жалаң олигарх, коммерсант депутаттарды күтсөк болот. Тоо өтерине келсек, бир мандаттуу 35 орун, ошого упай 55 партиялык тизмеден шайланып келе турган депутаттардын креслолору жөнүндө талаш тартыштар уланууда. Бизге кайсы багыт ыңгайлуу? 90 депутат тең партиялык тизме менен келсинби же кеңейтилген округдарды да кошобузбу? Тилек Маткуренов жооп узатсын. Бардыгы башаламан 35 бир мандаттуу округдан 55 партиялык тизме менен деген система бардакка алып келет. Кийинки шайлоодо жалаң олигархтар, коммерсант депутаттарды күтсөк болот. Өкүнүчтүүсү бир мандаттуу шайлоодо биздин мигранттар шайлоо укугунан ажырайт. Терең анализ кылбай туруп, президенттин элге популисттик кылып айтып алгандыгын курмандыгы болбошубуз керек. Мен оюмча депутаттардын санын 240-ка көбөйтүп, бирок бардыгынын кол тийбестик жана башка артыкчылыктарын алып салыш керек. Айлыгын кыскартып, ошол эле чыгым менен 2 эсе көп депутат болсо жакшы болмок. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Олимпиада Кыргыз Республикасынын спортчуларын мелдешке чыга турган убакыт сааты. Бүгүн Япониянын Токио шаарында 32-чи жайкы Олимпиада оюндары башталып, расмий ачылышы өтүүдө. 4 жылда бир жолу өтүүчү бул ири мелдешке Кыргызстандан 16 атлет катышат. Олимп оюндарын уюштуруу комитети оюндардын убактысын расмий сайтына чыгарды. Төмөндө кыргызстандык спортчулардын күч сынаша турган күнү сунушталат. Эскертүү: көрсөтүлгөн сааттар Бишкек убактысы боюнча алынды. 23 июль 17:00 Токио 2020 32-чи жайкы Олимпиада оюндарын
расмий ачылышы. 24 июль 05:30-10 метр аралыктан пневматикалык мылтыктан ок атуу Каныке Кубанычбекова. Сууда сүзүү 16:00 100 метрге бра сыкмасында сүзүү баштапкы этаптагы жарыштар Денис Петрашов. 25 июль фехтование 32 финал Роман Петров. 27 июль дзюдо 8:00 дзюдо 81 кг салмак категориясы 16-1 этап Владимир Зулоев. Сууда сүзүү 16:00 200 метр аралыкка бра сыкмасында сүзүү баштапкы жарыштар Денис Петрашов. 31 июль 16:50 оор атлетика А тайпасы 96 кг салмакка чейин Бактөөлөт Расулбеков. 1 август 08:00 грек-рим күрөшү 60 кг салмакка чейин 16-1 этап менен Жоламан Шаршенбеков. Кыз келиндер күрөшү 76 кг салмакка чейин 16-1 этап Айпери Медет кызы. 2 август 8:00 грек-рим күрөшү 77 жана 97 кг салмакка чейин 16-1 этап Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупбеков. Кыз келиндер күрөшү 68 кг салмакка чейин 16-1 этап Мээрим Жуманазарова. 3 август 8:00 грек-рим күрөшү 87 кг салмакка чейин 16-1 этап Атабек Азизбеков. Эркин жана кыз келиндер күрөшү 62 кг салмакка чейин 16-1 этап Айсулуу Тыныбекова. Жеңил атлетика 16:00 5000 метр аралыкка чуркоо баштапкы этап Нурсултан Кеңешбеков. 5 август 08:00 эркин күрөш 65 кг салмакка чейин 16-1 этап Эрназар Акматалиев. 6 август 08:00 эркин күрөш 125 кг салмакка чейин 16-1 этап Аял Лазарев. 8 август жеңил атлетика 04:00 марафон аялдар арасында Дарья Маслова. Олимпиада оюндары 2021 жылдын 23 июлунан башталып 8 августка чейин Япониянын Токио шаарында өтөт. Булак Спутник Кейджи. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Мирлан Орозбаев кредитин төлөй албай каза тапкандар көбөйдү. Мирлан кече күндүн ысыгына карабай 10 чакта адам Ала Тоо аянтына чаккан митингге чыгышты. Алардын арасында сен да жүрдүң, чыккан эл эмнеге нааразы. Азыркы учурда бизге белгилүү болгондой Кыргызстандын көпчүлүк эли кредитке карызга батып бүттү. Эң кызыгы бул кредиттин үстөк пайызы Орто Азия мамлекеттери боюнча бизде гана өтө жогору экен. Муну көзөмөлгө алган элдин шартын түшүнүп, кызыкчылыгын коргогон эч бир уюм же коом ишкана жок экен. Кредиттин айынан үлүш жерин жашап жаткан турак жайын алдырып талаада калгандар толтура. Ансыз келгенсип кредитин төлөй албай санага батып жүрөк ооруларынан инфаркт, инсульт илдетине кабылып кырсыкка учурагандар андан көп. Ал эми ишке жарамдуу жаштарыбыз чет мамлекетте гастарбайтер болуп кеткендердин себеби да ушундан деп билем. Ушул жат нерсени биз коомчулукка көтөрүп чыгып, бийлик башындагыларга коңгуроо кактык. Мейли президент болобу же ушуга жооптулар көңүл буруп банктар менен сүйлөшүп кредиттин пайызын азайтканга жол ачылсын деп ушундай акцияларды баштадык. Бул акцияңар коомчулук тарабынан туура кабыл алындыбы? Туура эле кабыл алды. Жаныбызга келип биздин идеяны туура түшүнүп колдой тургандар арбын экенин билдик. Биз баштадык, демек акырына жетебиз. Булак Арба Кейджи. Эл чындыкты билсин. Кыргыз мигранттары массалык түрдө депортация болуп жатабы? Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги Жогорку Кеңештин депутатынын Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясынын аймагынан массалык түрдө чыгарылып жатат деген билдирүүсүнө байланыштуу төмөнкүнө маалымдайт. Маалымат кылайык, Россиянын аймагында камактан бошотулган, ошондой эле алардын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген чет өлкөлүк адамдарды жана жарандыгы жок адамдарды кошпогондо Кыргыз Республикасынын жарандарын массалык түрдө депортациялоо жана чыгаруу фактысы катталган эмес. Белгилүү болгондой 2021 жылдын 15 июндагы Россия Федерациясынын президентинин 364-чү жаңы коронавирус COVID-19 инфекциясына андан ары жайылуу коркунучуна байланыштуу Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдардын укуктук абалын жөнгө салуу боюнча убактылуу чаралар жөнүндө жарлыгы менен 2021 жылдын 30 сентябрына чейин чет өлкөлүк адамдарга жана жарандыгы жок адамдарга карата Россия Федерациясынын аймагынан административдик чыгаруу тууралуу чечим кабыл алынбайт. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин башкы консулдуктарынын жана канцеляриясынын маалыматы боюнча июль айында жалпысынан Россиянын бардык региондор боюнча Кыргыз Республикасынын 18 жараны чыгарылган. Бүгүнкү күндө Москва облусунун Сахаров айылындагы чет өлкөлүк адамдарды жана жарандыгы жок адамдарды убактылуу кармоочу борбордогу Кыргыз Республикасынын 9 жараны кармалып турат. Алардын ичинен Кыргыз Республикасынын 5 жараны Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык 25 июлда жөнөтүлөрүн калган
тапкандар август айынын башында жөнөтүлөрүн белгилейбиз. Соттун чечими күчүнө киргенден кийин. Мындан тышкары дагы бир жаран убактылуу баш калкалоо тууралуу чечим кабыл алынганга чейин кармалат деп айтылат. Элчиликтин маалыматында 23-июлдагы абал боюнча 2021-жылдын 12-июлунда Кузьминки метросунда болгон окуя боюнча Москва шаарынын Россиянын ички иштер башкармалыгынын тарабынан административдик камакка алынган жарандарды кармоочу атайын жайда Кыргыз Республикасынын 65 жараны кармалып тургандыгын кошумча маалымдайбыз. Ошону менен бирге учурда Россиянын компетенттүү органдары тарабынан чет өлкөлүк жарандардын Москва шаарынан Кузьминки метросундагы массалык мушташына катыштыгы бар жогун аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылып жаткандыгын белгилейбиз. Белгилүү болгондой, Россиянын укук коргоо органдарынын аракеттери Россия Федерациясынын аймагында укуктук тартипти орнотуу жана коопсуздукту камсыздоого багытталган. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө турат жана Кыргыз Республикасынын жарандардын укуктарын коргоо боюнча бардык чаралар көрүлүүдө. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Калия Мулдагазиева табигый кырсыктар азайбайт, кайрадан көбөйөт. Жакынкы убакта суу ташкыны көбөйүп кетти. Биздин өлкөдө эле эмес, дүйнө жүзүндө мындай абалдар көбөйдү. Мисал катары адам өмүрүн алган Германиядагы, Кытайдагы суу ташкындарын айтсак болот. Мунун себептери тууралуу кандай ойлоруңуз бар? Буга климаттанбы же адамдардын өзгөрүшү себепкерби? Буга глобалдык климаттын өзгөрүшү себеп. Учурда климаттык өзгөрүү жүрүп жатат. Абанын температурасы көтөрүлүп, дүйнөнүн бардык жагында климаттык өзгөрүүлөр байкалууда. Ошого байланыштуу табигый кырсыктар орун алууда. Дагы суу ташкындары түштүк жакта көп кайталанууда. Табигый кырсыктын күч алышына адамдардын да залакасы бар. Жаратылышты бузуп, бак-тарактарды кыйып, болушунча булгап, айгулсуз мамиле жасап келишет. Тоо кен компаниялары жардырууларды жасайт, мөңгүлөрдү бузат, кумтөрдү иштеткенде эле кандай экологиялык зыян алып келген мисал болуп турат. Бир жагынан табигый себептер да бар. Экинчиден, адамдардын табигатка болгон терс таасиринин да залакасы күч алды. Мындай табигый кырсыктар азайт деп айта албайм, тескерисинче көбөйөт. Ошого жараша кандай чараларды көрүш керек экен, өзгөчө кырдаалдар министри өкмөт ойлонуп иш алып барышы зарыл. Ар бир жаран жаратылышка аярлуу мамиле жасай турган учурдабыз. Бак-тарактарды кыйбай, айлананы таштандыга толтурбай, көздүн каригинде сактообуз абзел. Эч кимден уруксатсыз эле жолду кеңейтебиз деп бак-тарактарды кыйып жатышат. Бак-тарактардын тамыры тереңге чейин барып, жер катмарды бузбай кармайт. Алар көп кырсыктан сактайт. Кооптуу жерлерге бак-тарак тегип, жердин жылышын, жердеги өзгөрүүлөрдү алдын алган оң. Мөңгүлөрдүн сакталышы, табигый кырсыктардын алдын алуу адамдардан көз каранды. Өкмөт, жөнөкөй жарандар муну эске алып, жаратылышыбызга аяр мамиле кылуубуз зарыл. Кыргызстанда суу көп деп жатабыз. Азыркы глобалдык көрүнүштөргө байланыштуу 50 жыл аралыгында 70% мөңгүлөр жок болуп кетиши ыктымал. Буга карап, өкмөт чукул чараларды көрүп, суу сактагычтарды курушу шарт. Эми жылдан жылга суу маселесинин курчушу байкала берет. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Орусиянын Брянск облусундагы Сельцовская шаардык клиникасынын кызматкерлери кишилерге коронавируска каршы эмделген тууралуу документти акчага даярдап берип турганы аныкталды. Ал эми вакцинаны жок кылып турушкан. Бул тууралуу облустун губернатору Александр Багамазга шилтеме берип, Интерфакс агенттиги кабарлады. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөнүн маалыматы боюнча Брянскин 33 жаштагы тургуну ооруканада программист болуп иштеген таанышына эмдөө тууралуу маалымдаманы базага киргизип, жасалма документ даярдап берүүнү сунуштаган. Быйыл май айынан баштап аймакты ондогон кишинин эмделгени боюнча маалыматтары акча бергенден кийин базага киргизилип, жасалма документтер берилип турган. Мындай мыйзамсыз кызмат көрсөтүүнүн акысы 15-20 миң рубль болгон. Ооруканада иштеген программист менен Медайымга кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Булак Next TV. Эл чындыкты билсин. Каныке Кубанычбекова Олимпиада оюндарында 48-чи орунду ээледи. Кыргызстандык спортчу Каныке Кубанычбекова Токиодогу Олимпиада оюндарына катышуусун жыйынтыктады. Ал 24-июлда ок атуу боюнча мелдешке катышкан. Пневматикалык мылтык атуу мелдешине жалпы 50 спортчу 10 метрден ок атышат. Тандап алуу оюндарында Кубанычбекова 612,8 упай топтоп 48-чи орунду ээледи. Бул мелдеште финалга 8 спортчу чыккан. Финалга чыгуу үчүн 628,5 упай топтоо керек болгон. Булак медиа центр.